Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык маек көрсөтүүсү. Аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Бүгүнкү менин маектешим комузда гитарада катыра ырдаган Тамада кыргыздын эрке жигити Замирбек Артыкбек уулу болмокчу. Кичинекей эсте томпойгон бала элем азыр кичинекей карап алып деп айтып калышат. Өбөйүн десем жетпеймин, өптүрүп койчу мойнуңдан. Эми ар бир кишинин көңүлүн таап иштөө ошол жерде эле ар бир кишинин колунан келе бербесе дагы кыйынга турган иш болсо керек. Ушул жан дүйнөсүнө жакын, жакшы көрүнгөн кыз жөнүндө же болбосо жөн эле өсүп турган талаадагы бак жөнүндө жазып коюшум мүмкүн да. Кыскасы, адамдын жашоосуна керектүү нерселерди камтыган бул сүйүү болсо керек, мен билгенден. Экинчи аял аласыз деп жоолук берип сүйүндүрүп койсом токтоно албай калдыңыз дедим, ошондой ошолбой экен, тойдон көргөн жокмун. Жарыгым эми, көрө албай турам алысты. Жообуңду айтчы, жолугчу күндөр алыспы деп. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Келип алдык. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, шүгүр. Маанайларыңыз кандай? Жакшы, бул студияда биз биринчи жолубуз. Студияңыздар жакшы экен. Алгач эле чакырганыңыздарга чоң рахмат дейли. Андан соң ачык маекте өзү айтып тургандай, көп нерсени маектешип, көп нерсени сүйлөшө турган жакшы куттуу студия окшойт. Алгач эле ошол кыргыз эли сизди жакындан таанып алуусу үчүн өзүңүз жөнүндө кыскача айтып бербейсизби? Мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, өзүм ушундай кичинекей, кара тору, кичинекей эсте томпойгон бала элем азыр кичинекей карап алып деп айтып калышат. Ак Талаа районунун, Нарын областынын Ак Талаа районуна караштуу Кадыралы деген айылда туулуп чоңоюп, анан азыркы учурда болсо айта кетсем, элдин алдында эркелеп алалык кызмат, андан сырткары сиздер сыяктуу радио телелердин биринде эмгектенип келатабыз. Анан ушу ырдайт экенсиз, аспаптарда ойнойт экенсиз. Негизи эле ошол музыка дегенде эмнени түшүнөсүз? Музыка деп айта турган болсо, музыканы ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Эгер музыка жөнүндө мен өзүмдүн жеке оюмду айта турган болсом, бул музыка адамдын жан дүйнөсүн сергитүүчү, түбү жок чоң бир көрүнүш же кубулуш деп айта алат элем. Себеп дегенде, бул музыканы эч ким түбүнө чейин окуп бүткөн эмес. Анан бул нерседе чек жок. Музыка бул поэзия сыяктуу жан дүйнөнү азыктандыра турган, адамдын жан дүйнөсүнө эргүү бере турган, айтылат го кыргызда. Сөз ширининен жан семирет, чөп ширининен мал семирет депчи. Мына ошол сөздүн ширини сыяктуу музыканын жагымдуу кандайдыр бир бөлүктөрү адамдын жан дүйнөсүн азыктандырып, керек болсо жашартат деген сыяктуу божомолдор айтылып келет. Мен музыканы өзүм билем, жан дүйнөнү азыктандыруучу каражаттардын бири деп эсептейт элем. Анан айтышат го, адамдарда 1% талант болот, анан 99% эмгек менен бир көптөгөн ийгиликтерге жетишет адамдар депчи. Ушул нерсеге сиз кандай көз караштасыз? Мен бул нерсеге көз карашым түз эле болсо керек. Анан талант чындыгына баардык адамга ар кандай талант берилген. Мисалы сизге сүйлөө болсо дагы бирөөнө ырдоо, ким бирөөгө ыр жазуу. Эми ойлойт элем, аракет кылсак, эгер мындан да жакшы жетишкендиктерге жетет элек. Негизи аракет кылган киши жакшы болот. Себеп дегенде, ийгилик аракетти сөзсүз сүйөт. Ийгилик аракетиң жок болсо эч качан ийгиликке жетпейсиң да. Мына ошол себептүү аракет кылганга, биз дагы аракет кылганга аракет кылып көрөлү дейли. Анан ушу сөзмөр экенсиз, негизи эле үй бүлөңүздө бир чыгармачылык чөйрөгө жакын адам барбы? Кыргызда айтып коет го, канында бар ал инсандын депчи. Эми канында бар, ошол жердин суусунан деген сөздөр бар го. Мен өзүм айылда чоңойгон баламын. Эми ата-энем өзүмдүн, ата-энем чыгармачылыкка жакын инсандар эмес. Анан атам жакшы ырдайт чындыгында. Бирок комузда кол ойнотуп, кандайдыр бир музыкалык аспаптарда ойногон менин ата-энем тарапта жок болсо керек. Анан ар бир жердин суусунан дейт, Ак Талаа жергесинин суусун ичип калган үчүн кичине ушундай чымындар бар болсо керек. Анан ырга болгон табитиңизди сурагым келип турат да. Жан дүйнөңүз бир кандай музыкаларга жакын, кандай ырларды тандап, кандай ырларды аткарганыңызда жан дүйнөңүз ырахат алат? Бул ырды тандоо, ырды ийине жеткире аткаруу деген башка нерсе болсо керек. Менин жан дүйнөмө жаккан ырлар булар кыргыз фольклору, элдик ырларды ырдоо жана көбүнчө басым жасаган дастанчы. Дастанчылык, илгерки жазылган дастандар, уламыштар ушундай жан дүйнөгө башкача таасир алып келет да. Ошол нерсе мени шыктандырат. Ошондо жазылган сөздөр, ошол учурдагы кыргыздын тарыхы камтылып, ошонун ичинде сүйүү, күйүү, кайгы, муң, достук бардыгы бириккен нерселерден куралган бул
термелер, дастандар жан дүйнөгө жакыныраак. Демек, ушунча сурагандан кийин эми комуздун коштоосунда ыр сурабасак болбойт, өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы аткарып берсеңиз болот. Эми негизи бул кыргыздар айтат го, комуз куужугаштан үн чыгарган кыргыздар көпкө жашайт депчи. Анан биз көңүлгө жаккан бир чыгарманы аткарганга аракет кылып көрөлү. Ар бир кишинин бир көкүрөгүндө өйүп турган бир арманы болсо керек. Анан мен ошол нерсени сиздерге азыр айтып бербей эле ырдап берейин, анан ошол жерден түшүнсөңүздөр керек. Термелип басып жүрөсүң, теңсинбей оймага күлөсүң. Теңирим берген боюма, тең болчу эле сенин мүнөзүң. Теңирим берген боюма, тең болчу эле сенин мүнөзүң. Колумда комуз ким үчүн, гүлөрдүң оу чертемсиз үчүн. Кош колдоп колуң берсеңчи, кодойгуна боюм сиз үчүн. Кош колдоп колуң берсеңчи, кодойгуна боюм сен үчүн. Калыктын бары кызда эмес, кыйын оңей кызды сыздадыш. Кыскадыр боюм сен үчүн, абирууга сүйүм кыска эмес. Кыскадыр боюм сиз үчүн, абирууга сүйүм кыска эмес. Теректей сенин боюңдан, кодойгону менин боюмдан. Өбөйүн десем жетпеймин, өптүрүп койчу мойнуңдан. Өбөйүн десем жетпеймин, өптүрүп койчу мойнуңдан. Өптүрүп койчу мойнуңдан. Бали, азаматсыз, булбулдай үнүңүз эч качан өчпөсүн. Мына ушундай кыргыздын уттук аспабында жандуу үн менен бир чыгарма угуу дагы өзүнчө бир кереметкен. Бул жакта туруп алып кадимкидей жан дүйнөбүз серги эс алдык десек дагы болот. Анан ушул комузду качан үйрөндүңүз эле? Канча убакыттан бери ойноп келесиз? Чоң рахмат, ашкере мактап да койдуңуздарбы. Негизи комузду кичинемден үйрөндүм окшойт. Эсимде жок, үйдө эски комуз турчу эле, Токтогулдун комузунун вариантында чабылган. Ошол комузду кармап кыңгылдатып, мектепте окуп жүргөндө эжебиз бар эле, комуздан сабак берген, Чооданова Жамалкан деген эжебиз бар эле. Ошол эжебиз окуучуларга комуздан сабак берип атыптыр деп, анан үйдөгүлөр алып барып, ошо кружокко киргизип койдук, кызыгып баштадым чертип, анан бир аз чоңойдук. Анан калып калды бул комуз, чертилбей калды. Анан кичинекей кезибизден менин классташ балдарым, ошо бир мектепте окуган, бир айылда чоңойгон балдар, ушундай чыгармачылыкка жакын эле 5-6 классыбыздан комуз көтөрүп, аккордеон кармап, ошол эле учурда гитара чертип, шылдырак менен ушу жарамазан айткан күндөрүбүз болду эле. Ошолорду ээрчиштик, шыктандык. Бүгүнкү күндө алдыга озуп чыккан балдарыбыз болду. Ошолордун шыгы менен кайра комуз кармоого туура келди. Анан убакыттын өтүшү менен бул баалуулукту жоготкуу келбей, күчөткөнгө аракет кылып атабыз. Агаларыбыз, досторубуз бир кандай жайлоолорго барып калса дагы, ошолордун таланты бааланып келгени бир чети кубандырат, бир чети кыргыздын салты балким, же биздин канга сиңген нерсе. Ушуга кубанып, анан ушул куужугачты көтөрүп келатабыз. Эң сонун. Анан ушул музыкалык билимиңиз барбы? Эми мен ачыгын айтканда ачык маек турбайм, менде музыкалык билим жок. Ушул кыйын чыккан агаларыбыз бар. Аттарын атай кетсек да болот, атабай койсок да болот. Ошол адамдарды ээрчидик, жандап жүрдүк. Ошол агаларыбыздан тажрыйба алып, анан кызыгып калдык. Анан ушул ырчылыктан тышкары
кыргыз элинин жакшылыктарында кызмат кылып келеткенсиз, тамада кылып. Негизи эле тойдун кандай деңгээлде өтүшү, кандай маанайда өтүшү бул тамадага байланыштуу деп коюшат да. Анан сиз өзүңүз алып барган тойлорго канааттанасызбы? Эми ар кандай тойдон сөз кылып калдыңыз. Эми той демекчи, той десе чуркап ашыккан кыргыздын салты, наркы. Кыргызда мисалы башка мамлекетте, Лондондо билесиз, театр ачылып, театр деген түшүнүк пайда болгон болсо, Кыргызстанда театрдын миңдеген түрү бар. Ал эми кыргыздарда той деп айтыла турган болсо, чет жакта жок тойлор чындыгында бизде өтө көп. Бизде бала бешикке салуу, тушоо кесүү, бул келаткан тойлор эч качан унутулбаса керек. Негизи илгертен акындар деле айтып келатышпайбы? Абалкы кыргыз той берсе айылда майрам шаң чыгып, жети дубан биригип, жеткирип, кабар айтылып, жебедей сызган жел жетпес, жер чапчып, күлүк алкынып айтышса төкмө акындар таңдайга тили жанчылып, айтыштан жеңген мыктысы тоюна кылган жарчылык деп. Негизи жарчы деп илгертен эле айтылып келген, кийин тамада да өзгөртүп алдык. Жарчылар, төкмө акындар ошо тойду башкарып, тойдун башынан аягына чейин элдин көңүлүн, маанайын көтөргөн. Анан сиз туура айтып атасыз, тойдун жакшы жаман өтүшү бул ошо эрке баладан көз каранды. Эми ар бир кишинин көңүлүн таап иштөө ошол жерде эле ар бир кишинин колунан келе бербесе дагы кыйынга турган иш болсо керек. Биз эми тойлорубузга канааттандырабыз, ошол жерден өзүбүз канаат алабыз. Себеп дегенде той алып барып бүткөндөн кийин той ээсинин айткан жакшы каалоо тилеги, жакшы сөздөрү, тойду жакшы алып бардың деп мактоосу бул сенин жетишкендигиңен көз каранды болсо керек деп ойлойм. Анан ушу той дегенде эле бир кызыктуу, укмуштуу окуялар болуп кетет да тойлордочу. Анан ушу өзүңүздүн эсиңизде калган бир жакшы бир мындай шаңдуу окуя тууралуу айтып бербейсизби? Тойдо көп нерсе эсте калат. Той алып барып атабыз. Кара Балта шаарында болсо керек эле. Эсимде калганы, той алып барып жатып, анан оюн ойнотуп атканбыз. Ошол кезде белек берүү бар эмеспи, ар бир оюнда утуп алган адамга. Анан оюн ойнотуп жатып, бир жашы 35 деп чамалап калган бир байкебизге белек берем деп окшош коробкалардын ичинен, кутулардын ичинен белекти сунган элек. Белекти сунган ичинде жоолук болуп калды. Анан элдин көзүнчө байкебиз тамаша көй байке экен. Ой, мени шылдыңдагансып, бул тамада балдар бизге жоолук берип коюптур десе, анан эптеп ошол учурдан кутулуп чыгыштын амалын издеп, байке, эми жоолук бергендин жакшы жаны бардыр. Сизден балким келин алып каласыз, балким кыз узатасыз. Бирок сиздин жашыңыз ал кыз узатып келин алчу убакытка деле жете элек окшойт, өзүңүз деле жаш көрүнөсүз. Балким экинчи аял алат окшойбуз десек, анан ошол байкебиз жаныбыздан качып барып, анан жеңем жанында отурган, ошондойун унчугушкан жок. Мындай көп нерселер болот. Дагы көп окуялар. Бир астан кийин эле карап отурсак, ошол байкебиз мас болуп, тигил столдон бул үстөлгө чуркап, элдин баары менен тынчын ала баштаганда анан тамашалап, ай байке, экинчи аял аласыз деп жоолук берип сүйүндүрүп койсом токтоно албай калдыңыз дедим. Ошондойн ошол байкени тойдон көргөн жокмун. Мындай окуялар чындыгында көп болот. Анан айтып калдыңыз, комуздар дайым, гитарадар дайым деп, негизи эле канча аспапты ойногонду билесиз? Эми биз улуттук аспаптар болгон ушул комузда, анан сиз айткандай гитарада бир аз кол ойнотобуз. Анан казак улутунун домбурасында кичине ойногонубуз бар. Эми ал домбура, гитараны бүгүн ала келсек деле болмок. Тилекке каршы комуз менен келүүнү чечтим. Ушул айтышат го, акындар сүйүп калса деле, башка болсо деле, кайгырса деле ушул болгон күчүн ушул ырдан чыгарып алышат депчи. Ошол нерсе чын окшойт. Ошол нерсе чындык. Себеп дегенде акындардын бул Элмирбек Иманалиев айтып өткөн го. Кайран акын кадырыңды ким билет, кайра сени айтышабы жинди деп. Бакытыңды ырдан издеп келесиң, бакытырда эмесиң, кеч сезесиң, бир үчүн бир өмүрүң сарптайсың, бир окурман табасың же таппайсың депчи. Бул акындардын жан дүйнөсү башкачараак болсо керек. Мен билгенден эми акын деп эч ким өзүн айтпайт да, акындарды эл тандап алат, эл билет, элдин сынынан элегинен өткөндөн кийин анан акын болосуң да. Анан ушул жан дүйнөсүнө жакын, жакшы көрүнгөн кыз жөнүндө же болбосо жөн эле өсүп турган талаадагы бак жөнүндө жазып коюшу мүмкүн да. Анан ушул сүйүү жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Негизи эле жүрөгүңүздүн ээси барбы? Ал сөзүңүзгө мен жооп бере албайм. Үмүттөр сүйрөп, ааламга батпай ээлигип. Тартылам сага оргуштап, сезим буулугуп, бир өмүр сага жетпесем деле мейли эле, сен берген жылуу сезимге балкып уулугуп. Жообу жок сезим мазамды алып түгөтүп. Жолубуз кайчы, жолукчу мезгил бүдөмүк, жол карап күтөм чыгаар деп жүргөн жолумдан үлбүрөп күйгөн чыракта билик түгөнүп.
жообуңду айтчы. Биз барчу жолдор алыскы, жолукчу мезгил жакынбы, чындап алыспы? Жаңырган сезим жаңылыш сымал туюлуп, жарыгым эми көрө албай турам алысты. Жообуңду айтчы, жолукчу күндөр алыспы деп. Ушул нерсе түшүнүктүү болсо керек деп ойлойм. Демек эми бул ырдын ичинде эмне камтылган? Бул жагы адамдардын өзүнө байланыштуу экен да, Себеп дегенде жетпей калуу, балким сүйүү, жакшы көрүү, көздөн жаш агызуу, ызалануу, кусалануу деген жакшы сезимдерди, жаман сезимди, кыскасы адамдын жашоосуна керектүү нерселерди камтыган бул сүйүү болсо керек, мен билгенден. Ушул нерсенин баардыгын мындай чындап айтып берүү үчүн биздин сөз жетпесе керек. Элнурбек деле айткан эмес да. Түтөгөн өмүрүмө жалын тилеп, сен мага бересиң басыл жүрөк, жер калда жашабаган таза сүйүү ырларда жашаганын баары билет деп айткан. Ошол сыяктуу, ошол жакшы сезимдердин баары ырларда жашап кала бергени жакшыраак го дейм. Анан дагы бир жолу комуздун коштоосунда ыр сураналы сизден. Ушу теле көрүүчүлөрүбүз деле ырдап берсе экен деп отурган болуш. Ооба, аябай көп сүйлөгөн бала экен, бир ырдабайбы деп атса керек. Дастанчылык өнөргө жакынбыз деп калдык эми. Кичинекей кезимден ушу комузду үйрөнгөнүмө себеп болгон дагы Махаббат дастаны деген кино бар эле. Ошол кинону көрүп кызыгып анан комуз үйрөндүк эле. Ошондон кичине үзүндү айтып берейин. Кайыптан гана пайдаңа болдуңбу, карлыгач мүчө чырагым кадырлап учурашканда канагат кылып турамын. Табыңа келген экенсиң, талпынып учар убагың, таасындап айткан сөзүңө таса эле канды кулагым. Эсиме салдың эркетай эзелги жаштык убагым, уккансып калдым үнүңдөн, каралдым казактын мөлтүрө булагым. Жылажым гана сындуңа добушуң, жылуулугун билгискен, жакшылап уккан адамдын жанына кубат киргизген, токтоп калган жүрөктү токтоосуз кайра жүргүзгөн. Тоо гүлүндөй ачылган жиргин, тот эле кушуңдей сен кимсиң? Кыдырып гана жүрүп аңа көп көрдүм. Солоосун казак кыргыздын, шанелүү тойго туш келген, жамалы белең нур кыздын. Же болбосо айылың аңа дашып түшкөн асмандан, каралдым жарыгысың бей жылдыздын. Өзүңдөй гана өңдүң түстүнү, көрбөгөм өзбек элинен көрмөк турсун укпагам, жомокчунун кебинен периште болуп келбегин, перилердин сен жеринен. Апкарып калдым адашып айта турган кебимден, жалтана түштү карылыга жарыгым, жалынды жаштык ой демиңден. Кылымда кыздын атулук, кыргызда кыздын чачулук, кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук. 42 мүчөң чыгыс биз сага кулалык, урмат башырып, кызарып ышкан экенсиң, кызкалдак гүлдөй ачылып, карыганча сапарым каякта жүрдүң жашынып, божурай бербей агабыз бошотсо деп сулууну, босогону жөлөшүп атигинде бос балдар турат эй шашылып.
Бурала басып турганың сенин белестің кызыл гүлүндөй, абасың сенин сенин буралган арген үнүндөй, каерден өнүп өскөнсүң караның мурда билимдей, эми сен кимсиң атың сурайын ата тегиңден угайын, атагың ким айылың ким, агалар айтчу дайының ким, сөз учугун улантар сөөк тамыр кайның ким, уругуң ким теңиң ким, угайын айтчы жөнүң ким, таасында боо айтчы садагамаз сени талпынткан эли жериң ким. Чоң рахмат. Жан дүйнөгүз менен аткарып, бир көрүүчүлөрдүн дагы жан дүйнөсүнө жеткирдиңиз окшойт. Чоң рахмат. Анан ушул Instagram баракчаңызды карасам, азыркы учурда интернет заманы өнүккөн заман болбоду. Анан кийин ушу таланты бар адам эле интернетке видео жүктөп, ырдап киргизип эле атактуу болуп кетип атпайбы? Анан бирок сиздин Instagram баракчаңыз байкасак анча деле көп чыгарбайт экенсиз. Эмне үчүн? Эми ал ой баарында болсо керек. Аттанып тезирээк эл алдына чыгып, элге көрүнүп бир таанылып алсак деген. Бирок чын-чынына келгенде өзүңүз жакшы билсеңиз керек, Кыргыздын мындай макалы бар. Ылдам күйгөн бат өчөт, тез сызган бат мустайт деп. Анан тезирээк ысыбай эле колдон келишинче такшалып, кагылып, согулуп, эл алкышына татыган учурда эл тандап алып, эми чыксаң болот деген учурда аракет кылсакпы деген оюбуз бар. Эми бирок заман талабына ылайык сиз айткандан кийин мага эмнеге болбойт деген ойлор келип баштады. Аракет кылабыз. Аракет кылса баары болот болсо керек. Эми биз дагы ошол нерсеге аракет кылып, алдыңкы убакыттарда досторум бар бир жакшы. Ой, чыгып кетпейсиңби? Сенде ырдай албагандар деле чыгып атат деп тамашалашып калышат. Анан мен дагы даа бирөндө ырдай албай жүргөндүрмүн, балким. Эми ушул алдыда кандай пландарыңыз бар? Эмнелерди ишке ашырайын деп атасыз? Деги эле ыр жазат экенсиз, аспапта ойнойт экенсиз, үн болсо бар экен, чоң бир сахнага аттанайын деген пландар барбы? Эми тилектер, ойлорду айта турган болсок, океандай чалкып турат. Жан дүйнөң балкып, чыгармачылыкка сүңгүп кирип алган адам, балким ошол нерсе үчүн башка жумуштарын иштеп кетпей, ошол нерсе үчүн телевиденияга келип, балким ошол нерсе үчүн ырдап, балким ошо иштеги бир нерсе бар үчүн, ошол нерсе түртүп турган үчүн ырдап келаткандырбыз, ыр жазып келаткандырбыз. Буюрса, келечекте биздин да ойлорубуз бар. Эч эле такыр эле болбой алганда Кыргызстанга эл артисти болсок деген. Бир жан дүйнөсү толкуп ташкан чыгармачыл адамдар менен эртеби кечпи маек куруп турсаң деле тема бүтпөчүдөй да. Сиз менен ушул маек куруп отуруп, менин дагы жан дүйнөм бир поэзия ыргагына, бир чети ушул комуздун коштоосунда тез элки аталарыбыз басып өткөн жолдорго барып келген сыяктуу болдум. Сизге дагы терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Анан ушул эфирдин соңунда дагы жөн кетпестен дагы бир чыгарманы суранып койгум келип атат. Анткени ушул көрүүчүлөрүбүзгө сиздин аткарган чыгармаңыз жагып аткан болуш керек. Мисалы, мен сиздин жаныңызда отуруп эле ушунчалык ырахат алып угуп атам. Мен ойлойм, биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы сиздин аткарган чыгармаларыңыз ушунчалык жүрөгүнө жетип жагып атат. Чоң рахмат. Анда Калмурат Рыскулов деген агабыз бар. Дүйнөдөн эрте өтүп кеткен, ошол учурда дагы Кыргыздын кайрына тааныла турган, учугу өчпөй турган бир жагымдуу чыгармаларды аткарып кеткен экен. Сиз жан дүйнөм балкып ушу сүйүүгө чулгана баштадым дегениңизден бир Карлыгачым деген Калмурат Рыскуловдун чыгармасын аткарып берейинчи. Канатындай куштардын каштарыңа мен, кундуз сымал өрүлгөн чачтарыңа мен. Ашык болдум солу кыз, айлагыла көр, күйүп барам махабаттын аптабына мен, ай аптабына мен. Жазда жамгыр жагандай ага жанашып, ашыгыма боло көр сен да мага ашык. Жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен, келечекке баралы колду кармашып, эй бирге жанашып.
калбай адашып. Жүрөгүмдү эңсеткен сөздөрүңө мен, бал-бал жанган чырактай көздөрүңө мен. Ашык болдум солу кыз, айлагыла көр, жалгыз келем махабаттын өстөнү менен, ай өстөнү менен. Жазда жамгыр жагандай ага жанашып, ашыгыма боло көр сен да мага ашык. Жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен, келечекке баралы колду кармашып, эй бирге жанашып, калбай адашып. Наристедей ак пейил жүрөгүм менен, сүттөй аппак таптаза тилегим менен. Ашык болдум сулуу кыз, айлагыла көр, сүйүп калсам мен эми күнөөлүү белем, ай күнөөлүү белем. Жазда жамгыр жагандай ага жанашып, ашыгыма боло көр сен да мага ашык. Жазга окшогон жаштыктын көчөсү менен, келечекке баралы колду кармашып, эй бирге жанашып, калбай адашып, калбай адашып. Буюрса максатыңызга жетиңиз. Мындай талант менин оюмча эч кандай жерде калбайт. Буюрса алдыга сүңгүп чыгып бир кыргыз эли тааныган бир ырчылардан болоруңузга ишенебиз. Жана да ийгилик каалайбыз. Анан ушул убакыт учкан куш демекчи, биздин берүүбүз дагы жыйынтыкталып калды. Алгач сизге бир эркин микрофон сунгум келип турат. Кыргыз элине өзүңүздүн калуу тилектериңиз болсо айтып алсаңыз болот. Чоң рахмат. Чындыгында убакыт учкан куш, мындай сөз бар эмеспи? Таң да атты эми минтип кеч кирди, сиздин жаныңызда отуруп элечи. Биздин жаштыкта бир күн кеч кирди. Анан ушу жаштыгыбыздын бир күн кеч кирип баратканына кайыл болсок дагы, биз келечекке кандай кадам таштап, биз келечекке эмне кыла алдык? Биз эл үчүн кандай кызмат кыла алдык? Мен ушул Зайырбек Ажыматов деген агабыз бар эле. Ошол кишиден суроо берип, мекенге кызмат кылуу деген эмне деген суроону берсем, ошол киши айтып берди эле. Мекенге кызмат кылуу бул ар ким кылып аткан ар кесиптин ээси. Мисалы, сиз алып баруучу журналист өзүнүн кесибин мыкты билип, жаңылыкты таамай чагылдырып, элдин жүрөгүнө жетип, ошол адамдын жан дүйнөсүнө кирип сүйлөп, ошол нерсени элге туура жеткире алса, ал мекенге кылган туура кызматы. Комуз чертип аткан адам комузун мыкты чертсе, ар бир адам кылып аткан кызматы менен элге жага турган болсо, ошол адам сөзсүз мекенге кызмат кылат деген ошол агайымдын сөзү менен жыйынтыктагым келет. Себеп дегенде, ар бирибиз өзүбүз кылып аткан иштен сөзсүз ийгилик жараталы жана жаратабыз деген чоң ишенич бар. Урматтуу телекөрүүчүм, убакыт учкан куш экен, аз да болсо сиздерге жагымдуу маанай тартуулай алдык деп ойлойбуз. Келерки берүүбүзгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.